ата баланы тарбиялай албайт экен. Ата балким текшерет, балким көзөмөлдөйт, балким экзамен алат. А вот эркекти эне жасайт экен. Ошон үчүн кыргызда аябай бир орой сөз бар, бирок таамай сөз. Энеси жиндинин баары жинди дейт. Эненин жумушчу орду бул үй экен. Муну биз азыр айтсак, эмне биз аялдардын баарын үйгө отургузуп коелубу? Эмне аялдар иштесе болбойбу? Жок, боло берет. Эч ким буга каршы эмес. Мен аялдардын иштешине макулмун. Бирок өзүнүн негизги ишин унутпаш керек. Анын негизги иши коомду жасоо. Анын негизги иши эркек менен кошулуп мушташуу, тамеки тартуу, чегүү, эркиндик деп ар жака тентип кетип калуу эмес экен. Мен ушундай түшүнүп калдым. Анын милдети кийинки муунга мен деген эркектерди жасап берип кетиш керек экен ал эне. Ата муну жасай албайт экен. Ата чүнчүтүү эткен. Эне жасайт экен. Кыргызда бир сөз бар. Атага тете уул, атага тең уул, атадан кем уул, ушуну эне жасайт экен. Көрдүңбү, атаң кылганды кыла албайсыңбы сен? Атаңдай боло албайсыңбы жок дегенде?